Жумгал районунун Борбору Чаек айылында турабыз. Сиздер көрүп жаткандай бул жерде мыйзамсыз курулуш жүрүп жатат. Муниципалдый менчиктин ээси болууга аракет кылышып, өзүн билимдүү кылып, архитектурадан өкмөттүн чечими жок, эч кандай уруксаты жок эле. Ушундай курулуштарды баштап атканы бизде ушу соттук териштирүүгө чейин алып барууга туура келип атат да. Бул калган аянттардын баардыгы благоустройство үчүн да бак, дарак, гүл баардыгы өзү бүктөндүрүп туруш керек үчүн коюлган. Бирөө бирдемесин бучуктун мурдун жамагында калып бирдемени жамай берсин деген жер эмес алар. Да. Анан экинчи этаждагы ээси азыр артынан бери, астынан бери бул мага таандык жер тиги ууда атат. Биздин Борбордук Чаек айылында көчө тар, машина коюучу жай жок. Кичинекей алакандай болгон көчөнү кызып эле өсүн кызыкчылыгы үчүн строительдик архитектура эмелери, эрежелери бузулуп атат да. Андан кийин мына АПУ составил дейт, 8-август 2019 эч кандай подпись жок. Көрүп атасыңар мына. Мен көрсөтүп коеюн сизге. Мына инженерно-технический условияда дагы ошондой эле кемчилдиктер, алда ошо 08-08-2019 бүтүп атат, номер 4-чү. Утверждай деп начальник управлениеси коюп берип атат. Бирок анда да ошо энде мына кемчилдиктери көп. Мына ИТУ составил дейт, начальник отдела Смадяров дейт мына. Мында да колдору жок. Бүт. Анан ушу колу эмне болуп тиги начальниги карабай бекитип аткан мындай белгисиз да магачы. Бенде мына фамилиясы да бөлөк мына. Ималтев деп жүрөт бендечи. Эми Иманалиев менен Ималтевдин айырмасы эки бөлөк да. Мына өзүңүз көрүп. Анан бенде дагы ошо Чаектин ген планына жанагы снептеп коюп, строительный норма пайдаланат. Буга туура келбейт да. Астында да чийип коюпту, мына өзүңүз көрүп атасыз. Мына энде Чаектин ген планы кайра муну проектсин чийип коюптур. Менде К1, В1 дейт. Бул В1 дегенди водопроводный линия, К1 бул канализация да. Муну деген эч кандай сертификаты жок. Эч ким менен согласование кылбай туруп, таза суу кайындан өтөт. Бул таза суунун немелери менен баягы макулдашпай туруп, муну чийгенге да жана архитектордун өзүнүн мындай мен билишимче мындай укугу жок да. Эмнеге маалымат берген баштатып атасыз? Анткени бул дегенде азыр деген териштирүү иштери баштала элек. Көп нерсени биз деген эки тараптуу макулдашуу менен чечкенге аракет кылып атабыз. Потому что мен анда суроого жооп бергенге пока даяр эмесмин, честно. Сиз ошондой сүйлөп берсеңиз, азыр эмне себептен мен маалымат берген, кандай укугум бар деп атпайсызбы? Мирбек, мен айткандай бир сааттан кийин сүйлөшөлү. Биз учурда Жумгал райондук архитектура жана шаар куруу башкармалыгынын башчысынын кабинетинде турабыз. Биз ошол Элмира Ашырбаева Исаевнага келип, ошол жанагы мыйзамсыз курулуш боюнча маалымат алууну өтүнүп эме кылсак, эмнегедир бир сааттан кийин келгиле деп өзүнүн азыр мен бере турган суроолорума даяр эместигин көрсөттү.